Ал эми спорт жаатында дагы бир жаңылык. Ар бир инсан ден соолугун чыңдоого өтө чоң маани бергендиктен спорт менен тыгыз байланышта эмеспи. Дал ошол эле учурда адамдын жашоосуна керектүү азыктардын бири экени дагы талашсыз. Ошондой эле спорт тармагында болуп жаткан маалыматтар жаштардан карысына чейин кызык болуп келет. Мына ушундай түркүн көрүнүштөрдү камтыган Кыргызстанда алгачкы жолу кыргыз тилинде топ KG аталышындагы гезит жарыкка чыккан. Анын башкы редактору спорт журналисти Базарбек Абдраимов. Бул гезитти ачуу идеясы мындан бир 2-3 жыл мурда жаралган. Ал кезде мен студент болуп, спортко аябай кызыкчумун да. Анан бир катар гезиттерде спортко каршы болуп алектенчүмүн. Андан кийин окуунум бүткөндөн кийин эмнеге маданият тармагында, саясат тармагында, шоу тармагында Кыргызстанда гезиттер бар. Спорт тармагында биздин спортчуларды чагылдырган, даңазалаган гезит жок деген ойдон улам жүрүп отуруп, ушул гезитти ачууга түрткү болду да, ошол гезитти ачууга алып келди. Андан кийин мен оюмду, идеямды азыр учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин пиар директору болуп иштеп жаткан Динара Орозбаева эже да колдоп, ал дагы моралдык материалдык жактан демөөрчүлөр табышып колдоп, өзү бүгүнкү күнгө чейин жардамдашып келет, бир командада иштейбиз. Албетте көптү көрсө көл болот дегендей, бул ишке кайдыгер карабаган, спорт тармагын колдойм деген инсандар чекесинен чыга келди. Дагы бир спортко кайдыгер карабаган, өзү убагында бокс менен алектенген Марат деген байке гезит таратуу жагына алектенди, анткени анын машинасы бар болчу. Ошол. Анан ошентип мен өзүм кичинекейим футболго кызыгам, Эрнест досум күрөшкө кызыгат, Марат байке бокска, ошентип үчөөбүз иштеп баштадык. Биздин спортко кызыккан жигиттер ушундай иш баштап атканда кайдыгер мамиледе болуу мүмкүн эмес экен. Кыргыз спорт үчүн баягы бир кыргыз элине бир кызмат кылсам деген ойлор бар болчу. Ошондон ушул гезит чыкканда сүйүнүп, ушул айлыгына карабай, эч нерсесине карабай, кыргыз элинин спорт үчүн деп ушу гезит боюнча, таратуу боюнча иштерин ушу өзүм алып жүрөм. Азыркы учурда Кудайга шүгүр баардыгы билип, мына ушул кыргыздын спортунда мондайлар бар турбайбы? Эмне үчүн дүйнөдөгү эле спортсмендерди кенедей баладан карганына чейин билет, аты жөнүн, кандай титулу бар, баарын билет. Азыр биздин гезит менен Кыргызстанда чыгып аткан, мына жакынкы турнирлерде утуп аткандардын баарын уже билип, буюрса жакшы кыргыздын спортсмендерин кыргыз эли таанып, ушул гезит аркылуу таанып, анан жаш балдардын баягы өз умтулуусу, ушу гезит аркылуу спортко болгон умтулуусу күчөй баштады да, мындай айтканда. Ошентип топ KG спорт гезити 2014-жылдан бери жаз мезгилинен баштап элге таркала баштады. Учурда редакцияда 7 адам эмгектенет. Ар биринин өзүнүн аткаруучу милдети бар. Анан гезит ачып жатканда албетте команда түзүш керек болуп калды да. Биринчи кезекте офис керек. Анан гезит материалдарды эле өзүмчө алып жүрдүм алгач. Дизайнер болсо, менин жакшы дизайнер досум бар болчу. Дизайнер издеп кыйналганга эч туура келген жок, анткени Кыргызстандагы мен коркпостон ачык айта алам, номер 1 дизайнер Энис Жентаев. Эч ким бул менен талаша албайт. Ушул өзүм досум болот, студент кезден бери тапкан. Келген башында идея башталганда эле мага аябай жаккан бул гезиттин идеясы. Спорт темасы, анан мындай спорт жактан эчтеке рамка жок. Кенен обширный аудитория бар, мисалы үчүн спортко бүт поколение кызыгышы мүмкүн, жаштар дагы, каарылар дагы. Ошол үчүн мен дагы кызыгуум бар болчу башында эле. Ошон үчүн мен досума как поддержка болсун деп финансовый жагынан деле мейли көз жумуп бекер жасаганга макул болгом. 16 бет чыгарыш үчүн мага бир күн эртеден кечке чейин сарпталат. Ага чейин редактор бүт материалдын баарын топтоп келет, сүрөттөрдүн баарын топтоп келет. Мам экөөбүз отуруп алып, только идеяга иштеп баштайбыз. Бул бетти мындай кылалы, мындай кылалы. Ошондо 16 бетти биз эртең менен баштасак, кечинде бүтүрүп, анан типографияга жөнөтүп коебуз. Ошондой эле бул жамаатта элибиздин сыймыгы болгон спорттун алпы Кожомкул Каба уулунун чөбөрөсү да жогоруда айтылган гезиттин мыкты кабарчыларынын бири экенин белгилей кетүү керек. Биринчи саны бул топ KG'нин Кожомкул Бабанын баяны деп. Ушуга мен интервью берем Кожомкул атам жөнүндө, анан айтып калды ушундай кабарчылар керек эле, спортко сен да эмет жүрөсүң деп, анан макулдугумду бергем. Могу айта кетчү нерсе, эң биринчи жазган макалам экен.
момундай келгилечи спортту сүйөлү деп жазыптырмын. Анда спорт тууралуу макалаларда ошол макаланы алып келип биринчи макала жазып көрсөң ушу спорт жөнүндө деп Азырбек айтты. Анан алып келсем, ой, мунун укмуштубу, анан тиги укмуш жазат турбайбы сен деп. Жакан жамаат болсо да биргелешип күч болуп, массалык маалымат каражаты арасындагы болуп жаткан мелдештерге катышып, алардан алдыңкы орундарды ээлеп келсе, өткөн жылдын эсеби менен бул гезит спорт чеберлеринин мыктысын тандап, Sport Awards аземин өткөрүштү. Ачылганына 1,5 жыл болду. Мына жакында ошолнун урматына биз Кыргызстанда биринчи жолу мыкты спортчуларды сыйлоо салтанатын өткөрдүк. Буюрса жакшы деңгээлде өткөрдүк деп ойлойм. Бул иш-чаранын максаты спортчуларыбызга дем күч берүү болду да. Ошондой эле коомчулуктун көңүлүн бурдуруу болду. Тай боксчу Данияр Кашкараев бизди сиздер назарыңыздарда. Жанар Эсенова, Шухраб Абдыгапар уулу, Таңкы СТВ.